Сот 3.0 маалыматтык тутуму толук кандуу иштеш үчүн бекем негиз керек. Биринчиден, техникалык база, заманбап серверлер, королгон байланыш каналдары, сот залдарын жабдуу. Экинчиден, адам ресурсу. Биз кадрларды окутууга чоң көңүл буруп жатабыз. Бул үчүн атайын окуу классы ачылып, судьялар жана аппарат кызматкерлери жаңы технологиялык жабдууларды өздөштүрүүдө иш алып баруудабыз. Мындан тышкары пилоттук долбоорлорду киргизүүдө кызматкерлерди жеринде окутуу каралган. Санариптештирүүнү адамдарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ошондуктан биздин артыкчылык ар бир адистин жаңы санарип чөйрөдө иштөөгө даярдыгы. Биздин стратегиялык максат соттун автоматташтырылган маалымат системасы 3.0 кылмыш, жарандык жана административдик иштерди бирдиктүү санарип платформага бириктирүү. Система заманбап технологиялар менен иштелүүдө. Атап айтсак, аналитикалык модулдар, интеллектуалдык издөө жана жасалма интеллект элементтери киргизилет. Маселен, жасалма интеллект судьяларга сот актыларынын долбоорлорун даярдоого жардам берип, чечимдердин биримдигин, бирдейлигин камсыздайт. Ошондой эле онлайн процесстерди өнүктүрүү маанилүү. Арыздарды жана датанууларды интернет аркылуу берүү, жеке кабинеттерден кабарландырууларды алуу жана берүү, иштин жүрүшүн алыстан көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү жаралат. Бул сот адилеттигин чындап эле жеткиликтүү жана ачык айкын кылат. Мезгилдин талабына ылайык сот тутумудагы жаңы маалыматтык технологияларды колдонууга муктаж болуп жатат. Андыктан аталган жумуштардын алкагында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын алдындагы укук мамлекеттик ишканасынын жардамы менен сот 3.0 маалыматтык автоматташтырылган тутум бүгүнкү күндө иштелип чыкты. Иштелип чыккан бөлүгү бул кылмыш жаза иштерин камтыган бөлүгү. Аталган маалыматтык тутум бүгүнкү учурда Бишкек шаарынын райондорунда жана Бишкек шаардык сотунда тесттик режимде иштеп жатат. Тесттик режимдин алкагында иштелип чыккан продуктунун кетирилген кемчиликтерин же болбой турган болсо, сот тутуму тарабынан берилген кандайдыр бир каалоолорду же бир башкача бир иштөөнү шарт түзгөн технологияларды колдонуу менен продуктуну кайра баштан бир сыйра карап чыгып, жыйынтыгында аталган маалыматтык тутумду такай иш жүзүндө иштөөгө алып кирүү биздин бүгүнкү күндө талап болуп атат. Аталган маалыматтык тутум негизи эле иш келип түшкөндөн баштап акыркы соттук акты кабыл алынганга чейин толук кандуу электрондук ишти камтып жатат. Бул нерсе негизи эле азыркы учурда сот системасына коюлган талаптардын бир бөлүгү катары эске алсак болот.